Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чакырылышына депутат болууну самап, арыз тапшыргандардын тизмесин күн сайын жаңылап жарыялоодо. Алардын арасында бийликтен бийликке секирик жасап, эл үчүн эч бир пайдалуу иш жасабагандан тартып, кезинде Алмазбек Атамбаевке эл баатырын берүүнү сунуштаган Сайдилла Нышанов, андан сырткары Салим Байбатча деген ат менен белгилүү Крим төбөлгө кат жазып, анысы ачыкталып, анан Ак үйдүн айнегинен секире качкан Эмил Жамгырчиев сыяктуу экс-парламентарийлерди да көрүүгө болот. Эмил мырза азыр эмне болду? Комментарий берип коесузбу? Азыр кармаган келишти. Мен сунуш кылат элем Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргызстандын баатыры деген наамды берсек. Ал эле эмес буга чейин мөөнөтүнөн мурун кетүүнү эп көрүп, өзүн-өзү таратууну демилгелеп чыккан экс-эл өкүлдөрү да четинен арыз тапшырууда. Бирок коомчулукта бул талапкерлер катуу сынга кабылып, алардын моралдык жоопкерчилигин эске алынышын талап кылгандар да жок эмес. Мындан улам бул жолку депутаттык шайлоодо алардын кызмат абалы же байлыгына карап эмес, эл үчүн иштей турган эл өкүлдөрүн тандоо керек дейт эксперттер. Бүтүндөй 7 миллион элдин үмүтүн актабай, өзүн-өзү тараткан Жогорку Кеңештин депутаттары тилекке каршы мыйзам боюнча өздөрүнө андай чектөө киргизбептир. Бирок элдин алдында, мамлекеттин келечегинин алдында алардын эч кандай моралдык укугу жок кайра келе жаткан шайлоого барууга. Буну мен так келсе айта алам. Мына биздин коомчулуктагы буну так түшүнө билиш керек. Бул жерде маселе 1 жыл калды дегенде эмес. Ошол шайлоого миллиардтаган акчалар кеткен. Кыргыз элинин ар бир жаранынын акчасы, салыгы кеткен. Мына ошону эске албай, элдин үмүтүн эске албай, булар өзүн билемдик менен Жогорку Кеңештен таратып, кайра уялбай Жогорку Кеңешке талапкер болуп барып жатканы бул акылга сыйгыс нерсе. Тилекке каршы азыр ошол талапкерлердин арасынан биз түркүн адамдарды көрүп жатабыз. Анын ичинде Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков режимдеринде депутат болгон, башкача айтканда 15, 20 жылдан бери депутат болуп жүргөн адамдарды биз дагы эле талапкер катары көрүп жатабыз. Андан тышкары өмүр бою өзү мамлекеттик кызматта иштеп, арам акча топтоп, өзү депутат болуп, көп мамлекеттик кызматтарды ээлеп, эми балдарын, кыздарын, неберелерин шаардык кеңештерге, жогорку кеңештерге алып келүү аракетин бүгүн дагы көрүп жатабыз. Саясатта түшүнүгү жок, эч кандай аралашы жок, тажрыйбасы жок, мамлекеттик муниципалдык кызматтарда тажрыйбасы жок. Адамдар дагы тилекке каршы кандайдыр бир жолдор менен, акчанын күчү менен ушу жогорку кеңешке келип алып, азыр кайра талапкер болуп жатканын биз дагы көрүп жатабыз. Жогорку Кеңеш бул мамлекеттин жана 7 миллион кыргыз элинин тагдырын чечүүчү орган. Учурда парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 220дан ашкан. Алардын дээрлик бардыгы өзүн-өзү көрсөткөн талапкер катары тапшырышкан. Буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку келе турган парламент жаңы эреже менен тандалат. Ага ылайык эл өкүлдөрүн тандоодо талаптар да күчөтүлгөн. Депутаттык жарышка 25 жашка толгон, кыргыз тилин билген, жогорку билимдүү жана Кыргызстанда 5 жылдан кем эмес жашаган жаран катыша алат. Бул шайлоодо мыйзамда талаптар күчөтүлдү. Ушу талапкерлерге алардын эң негизгилерин айта кетсем, ошол мурда соттуулугу алынып салынса, соттуулугу жоюлса бара беришчү талапкер болуп. Бул жолку шайлоодо ошол соттуулугу бар эле болгон болсо мурда алынып салынса дагы, жоюлса дагы соттуулугу ал жарандар өз бара албайт. Анан дагы бир талаптардын бири, эгерде кылмыштуу, оюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болсо, качандыр бир реестрде бар болсо, мөөнөтүнө карабай ошол оюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, ошол бандалардын мүчөлөрү, ошол алардын бардыгы ошо реестрде болот. Алар дагы бул жолу талапкер болуп бара алышпайт. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол диний кызматкерлер, алардын бардыгын ошол муфтиятта, алардын муфтият аркылуу аныктайбыз.
алар дагы ошол өзүнүн диний ишмердигин токтоткондон кийин 5 жыл убакыт өткөндөн кийин гана талапкер боло алышат. Деген менен азыркы тапта арыз тапшыргандардын баарысы эле кандидат боло албайт. Учурда болгону талапкерлердин документтери кабыл алынууда. Андан соң тийиштүү органдарга алардын соттуулугу боюнча текшерүүгө жиберилет. Арыздарды кабыл алуу 30 октябрга чейин уланат. Эмиль Жамгырчиев өзүнүн арызын берди Борбордук шайлоо комиссиясына. Биз арыздарды азыр баарын кабыл ала беребиз. Кыргыз Республикасынын жарандары бардыгы эле ошол өзүнүн арыздарын Борбордук шайлоо комиссиясына бере алат. Бирок ошол арыздарды алгандан кийин биз алардын ошол канчалык деңгээлде пассивдүү укугуна ээ экендиги аныкталат. Ал тийиштүү органдарга документтерди жөнөтүлөт бизге ал тастыктап берүү үчүн. Ошондой эле дипломунун аныктыгы дагы тийиштүү органдар аркылуу тастыкталат. Жана ошол соттуулугу боюнча дагы жарандардын соттуулугу барбы учурда, жоюлуп салынган соттуулугу болгонбу, алынып салган соттуулугу болгонбу деген арыз берген ар бир жарандын ошол арыздары документтери тыкыр текшерилет. Ал арада Эмиль Жамгырчиев жаңы шайлоо мыйзамдары менен жакындан таанышып чыктыбы же бул ирет эл өкүлү боло албастыгына көзү жеттиби? Айтор парламенттик шайлоого катышууга берген арызынан баш тартканын Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Жамгырчиев анын себебин үй бүлөлүк шартка байланыштуу деп түшүндүргөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда кезексиз парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтөт. Жаңы мыйзамга ылайык 90 депутат мажоритардык система менен шайланат. Ал эми партиялар ар бир 30 округка бирден талапкер көрсөтүүгө укуктуу. Эгер кайсы бир саясий партия 30 же 15 округка талапкерлерин көрсөтсө, алардын 30% кем эмеси аял болушу зарыл. Андан сырткары ар бир көрсөтүлгөн талапкер үчүн партия 300 000 сом өлчөмүндө шайлоо төгүмүн төлөшү керек. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.